Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Силер менен бүгүн мен Жунушова Динара Шишиналиевна. Силер менен кайрадан жолугушканыма абдан кубанычтамын. 2020 жыл балдардын укугун коргоо жана самарттештирүү жылы деп белгиленгенин билебиз. Кып-кызыл көйнөк кийип маңдалактан, жап-жашыл чыптамас бак дарактан, апаппак топусу бар ак булуттан, үкөсү кар кыралар бийик учкан. Бул кайсы мезгил балдар? Жаз мезгилинде биз азыр ата-энелерибизге жардам берип, убактылуу үйдөбүз. Алма бактар гүл ачайын деп турат. Келгиле анда биз бири-бирибизге күндөн жылуу алып, жылуулугубузду бири-бирибизге тартуулайлы. Биз азыркы кырдаалга байланыштуу аралыктан окуп жатабыз. Балдар, биз дагы өзүбүздүн элибизге, жерибизге, мекенибиздин өсүп өнүгүүсүнө азыр чоң жардам берели. Жакшы окуп жана докторлордун айткандарын угуп, маска тагынып, таза жүрүп, колдорубузду ар дайым өз эрежеси менен жууп жүрөлү. Макулсуңарбы? Келгиле анда сабак башчылардын алдында өр угуп алалы. Oldu taze karmağın, aydak mı da barmağın. Menne cu. Aydak cana sömöyün, ay ay bolup konuyun. Menne cu. Mancaların aklılar, sabundanın жақшылар. Бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Анда келгиле түн оюнун ойноп алалы. Балдар, эмнени менен уктуңар? Ооба, туура айтасыңар. Жаз мезгилинин үнү чымчыктардын сайраганы. Бүгүнкү биздин сабагыбыз жаз мезгилине байланыштуу болмокчу. Анда эмесе сабагыбызды баштаардан мурун алтын эрежебизди кабыл алалы. Макулсуңарбы, балдар? Анда эмесе балдар, коюнектердей болуп, элеңдебей отурабыз. Ал эми арылардай болуп ызылдабайбыз. Улактардай болуп секирбейбиз. Ташбакадай болуп кыбырабайбыз. Бүгүнкү сабакка Машадай болуп активдүү катышабыз. Макулсуңарбы? Анда эмесе алтын эрежебизди кабыл алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын нуктасы таранчы менен чабалекей. Бул чыгарманы улуу орус эл жазуучусу Лев Николаевич Толстой жазган. Бүгүнкү сабагыбызга максат коюп алалы. Чыгарманын мазмунун түшүнүп, таранчы менен чабалекейге мүнөздөмө бере аласыңар. Өз оюңарды эркин, далилдүү айтып, интерактивдүү көнүгүүлөр менен иштөөгө көнүгөсүңөр. Эмгек кыла билүүгө, боорукер болуп, бири-бириңер менен сый мамиледе болууга тарбия аласыңар. Орус эл жомогу Лев Николаевич Толстой, таранчы менен чабалекей.
Илгери бир күнү мен чатырчанын астындагы чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уясы бош калды. Алар учуп жүргөн убакытта чатырчадан бир таранчы учуп келип, уянын үстүнө конду. Эки жагын карап турду да, уянын ичине кирип кетти. Анан уядан башын чыгарып, чыркылдай баштады. Анын артынан бир аздан кийин уяга чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясында отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордун бир чапты да учуп кетти. Таранчы уядан чыккан жок, отуруп алып чыркылдай берди. Чабалекейлер кайра дагы учуп келишип, отурган таранчыны көрүштү да, кайра учуп кетишти. Алар куру бекер учуп келишкен жок. Ар кимиси ооздоруна балчыктан алып келишип, аз-аздан уянын жылчыгын бүтөй беришти. Жылчык кичирейе берди балдар. А дегенде уядан таранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин башы эле көрүнүп калды. Акырында такыр эчтемеси көрүнбөй калды. Чабалекейлер таранчыны уянын ичине балчык менен бекитип коюшту да, ышкырык менен үйдү тегерене айланып учуп жүрүштү. Орус эл жомогу Лев Николаевич Толстой, таранчы менен чабалекей. Илгери бир күнү мен чатырчанын астындагы чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетти. Кымбаттуу менин окуучуларым, кайсы чыгарманы өттүк? Ооба, туура айтасыңар. Таранчы менен чабалекей. Бул чыгарма силерге жактыбы? Анда эмесе, келгиле, биз сөздүк ишин жүргүзүп алалы. Балчык ылай менен чөптөрдүн майдасынын аралашмасы. Бул балчык менен чабалекейлер өздөрүнө уя салышат. Анда эмесе балдар, дептерибизге Вендинг диаграммасын түзөбүз. Каармандардын сапаттарын айырмалайбыз. Түздүкпү? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, кийинки тапшырмага өтөлү. Катылган сөздөрдү табуу. Силердин экраныңарда көрүнүп турган катылган сөздөрдү табабыз. Көрдүңөрбү балдар? Таблицада түрлүү тамгалар турат. Ошонун арасынан сөздөрдү табабыз. Ойлонобуз. Таптыкпы? Келгиле, анда эмесе текшерели. Кайсы сөздөрдү таптыңар? Мен болсом, таранчы, Толстой, уя, балчык, менен, уя деген сөздөрдү таптым. Силерчи? Азаматсыңар анда балдар. Бүгүнкү тапшырмага эң жакшы активдүү катышып жатасыңар. Мен абдан кубанычтамын. Менин сүйүктүү окуучуларым, сабакты бышыктоо үчүн суроолорду берсем. Чабалекейдин уясына таранчы эмне үчүн кирип алды деп ойлойсуңар? Ооба, туура айтасыңар. Кийинки суроом, чабалекейлер таранчыны кантип жазалашты? Туура айтасыңар. Анда эмесе кийинкиси, чабалекейлердин бул жазасы туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар? Ар бириңердин оюңар баалуу. Балдар, бирөөнүн нерсесин уруксатсыз ээлеп алуу туурабы? Андай балдарга кандай кеңеш айтаар элеңер? Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктап бара жатат. Бүгүнкү чыгарма силерге жактыбы? Бүгүнкү чыгармабыз эмне жөнүндө эле? Ооба, туура айтасыңар. Чабалекей, таранчы жөнүндө. Балдар, биз келген канаттууларга уя салып,
таят менен таттуу мамиледе бололу. Макулсуңарбы? Балдар, бүгүнкү сабакка силер абдан жакшы катыштыңар. Берилген тапшырмалардын баарын жакшы аткардыңар. Ушинтип активдүү катышыңарды каалаймын. Анда эмесе баарыңарга азаматсыңар, эң жакшы деген баа койдум. Үй тапшырма алсак, текстти окуп, мазмунун түшүнүп келебиз. Силер менен Динара Шершеналиевна эжегиңер болду. Сак саламатта калгыла балдар. Оку, үйрөн, билим ал.